завод жок, фабрикаларыбыз жок, баардыгыбыз тең ишкерлик менен алек болуп. Жогорку кеңештин депутаттары Талас облусунун тургундары менен жолугушуу өткөрдү. Жыйынга эл өкүлү Марат Мураталиев, Гүлкан Молдобекова, ошондой эле президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Рысакун Кулушев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аймактардан келген жарандар катышты. Жыйында социалдык маселелер, жеке көйгөйлөр боюнча кеп болуп, эл өкүлдөрү элдин кайрылууларын кабыл алышты. Стадиондун беговой дорожка деп коет. Ошол беговой дорожканын резинасы 30-35 жылдан бери ал резина болбой эле каучук болуп калды уже. Катуу болуп, эч нерсеге жарабай калды. Ошол резинаны алмаштырып бергенге бир жардам бере аласыздарбы? Менин жогорку кеңештен Жолугушуу суроо жооп түрүндө өтүп, элди тынчсыздандырган көйгөйлөр айтылды. Эңириде Бакай Ата районундагы Чалдыбар мектеп-интернатынын маселеси көтөрүлдү. Энелер да ыйлады. Башка өзүм да бозодум. Себеби канча деген жетим балдар бар. Анан аягында келип айтып атпайбы? 160, 190 болчу. Аягында келип 64 болду. 64 неден болду? Кыскартып акырындык менен жабайын деп келди. Аныча ачыгын эле айтыш керек. Эми Алла Таала берген жашты эч кимге айта албайт экенбиз. Бул жашыңды өтүп кетебиз. Ошону аягына чечип берсеңиздер. Жергиликтүү тургундар тарабынан берилген суроолорго жеринде жооптор айтылып, чечүү жагы да каралды. Чалдыбар интернаты ошондой Чалдыбар интернаты боюнча калат. Анан кийин жана соттун чечимин токтоткула. Ошол соттун чечиминин ордуна айыл өкмөт башчысы, сот защита, аким үчөө жооп берсин. Эгерде туура эмес балдарды кабыл алса, ошол үчөө жооп берсин деп. Ар дайым ишиңизде Эл өкүлдөрү катышкан көчмө жыйында көйгөйлөр менен биргеликте алдыда аткарыла турган иштер боюнча да маалыматтар айтылды. 50 000 долларлык бир жакшы проект кутуп алдык. Айтпай тургайбыз дегенин себеби мынакей 2 жумада буюрса шаардык кеңешке проект бюджетти киргизебиз. Ошол жерден калган суммасын бекитсек, буюрса бир 2 этаж здание курсак деп атабыз биздин планыбыз боюнча. Биринчи этажга жаштарды, экинчи этажга аксакалдарды чыгарып, президентибиздин кыргыз жараны концепциясын колдоп, буюрса жаштар менен аксакалдар иштешет деген ойдо болсо. Белгилей кетсек, аталган көчмө жыйын жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан уюштурулуп, эл өкүлү эл менен теле долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Максаты жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн кеңири чагылдырып, элдин суроо талаптарын коомчулукка жеткирүү болуп саналат. Эл өкүлү эл менен деген теле долбоорубуз өткөн жылы башталган. Буга чейин Баткен областында болдук, Ысык көлдө болдук, Ош областында болдук. Эми бүгүнкү күндө ошол Талас жергесине биздин план боюнча кезек келип жетип, бүгүн Талас жергесине өткөрүп атабыз. Эми буюрса алдыбызда дагы башка областтар бар. Эл өкүлдөрүнү баары билишет. Анан буюрса дагы алдыбызда ошол план боюнча ишибизди жүргүзө бермекчибиз. Негизги максатыбыз ушул эл менен иштөө, коомчулук менен иштөө, коомчулукка чыгуу, коомчулуктун үнүн угуу. Жыйында ар бир орчундуу суроого жеринде жооп берип, аны чечүү жактары каралды. 2 саат аралыгында жалпы 50ге жакын суроо берилип, кат түрүндө да кабыл алынып жатты. Эл өкүлдөрү айрым жоопсуз калган каттарга кийинчерээк сөзсүз жооп айтылаарын убадалашты. Ал оюлсаң кайтпайбыз, ошонун аракетин көрөбүз деп атабыз. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары.